Саламатсыңарбы балдар? Эфирде химия сабагы. Силер менен 7 мектеп лицейинин химия мугалими Абдубап Айжан Алмуратовна. Демек биз сабагыбызды баштасак, балдар, дептер ручкабызды алып экранга жакын отурабыз. Демек бүгүнкү биздин сабагыбыз 8 класстар үчүн болмокчу. Сабактын темасы галогендер, алардын жалпы мүнөздөмөсү. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөнөбүз? Алгач эле биз галогендердин мезгилдик таблицадан алган орду, жаратылышта таралышы, галогендердин физикалык химиялык касиеттери, галогендердин алынышы жана колдонулушу. Демек биз алгач галогендердин мезгилдик таблицадан алган ордун карап көрөлү. Демек бул өзүңөр көрүп тургандай галогендер балдар Менделеевдин мезгилдик таблицасынын 7 А группасында жайгашкан. Демек толугураак таблицаны карап көрсөк, бул галогендерге фтор, хлор, бром, йод, астат кирет. Демек галоген деген сөз бул грек сөзү, биз тилге которгондо туз пайда кылуучу дегенди түшүндүрөт. Демек бул жерде фтор, хлор, бром, йод, астатты балдар силер көрүп турасыңар. Демек балдар, алдын ала физикалык касиеттерин ойлонуп олтурабыз, булардын кандай физикалык касиеттери бар экендигин. Демек бул галоген элементтер, фтор химиялык элемент бул фтор, салыштырма атомдук массасы 19, ядросунун заряды 9, сырткы энергетикалык деңгээлинин түзүлүшү 2s2 2p5. Жаратылышта таралышы бул калийдин фториди түрүндө кездешет. Жер кыртышынын 0,27% түзөт. Демек бул таблицада балдар өзүңөр көрүп алсаңар болот. Жалпы элементтер жөнүндө маалымат берилген. Атомдордун түзүлүшүн карап көрсөк балдар, бул атомдун түзүлүшү дегенде биз алгач элементтердин катар номерин билишибиз керек. Андан кийин канчанчы мезгилде жайгашуусу бизге чоң мааниге. Демек фтор катар номери 9, демек ядросунун заряды +9. Фтор экинчи мезгилде жайгашкан, демек 2 энергетикалык деңгээлден турат. Демек балдар, кандай окшоштуктарды, кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңар? Туура айтасыңар. Бардык галогендердин эң сырткы энергетикалык деңгээлинде 7 электрон жайгашкан. Бул эмнеден кабар берет? Бул 7 группанын элементтери дагы кошумча маалымат, бул 1 электронду кошуп алат дегенди түшүндүрөт. Демек, жыйынтыктап айтсак, жогорудан, бул жебе көрсөтүп тургандай, жогорудан төмөн карай атомунун ядросунун заряды өсөт. Бул деген эмне? +9, +17, +35, +53. Демек, атом ядросунун заряды өстү. Энергетикалык деңгээлдин саны өсөт. Экинчи. Демек, фтор 2 энергетикалык деңгээлден турса, хлор 3 энергетикалык деңгээлден туруп жатат. Ал эми бром 4 энергетикалык деңгээлден турса, йод элементи 5 энергетикалык деңгээлден турат. Демек, атомдун радиусу өсөт, бирок сырткы энергетикалык деңгээлдеги электрондордун саны туруктуу. Баарынын эң сырткы электронунун саны 7-ге барабар. Демек, металл эместик кычкылдандыргыч касиети начарлайт. Металлды калыбына келтиргичтик касиети, металл эместик кычкылдандыргыч касиети начарлайт, жогорудан төмөн карай. Металлды калыбына келтиргичтик касиети жогорулайт.
электрондук формуласы. Бул жерде биз электрондук формуланын түзүштү билебиз. Бул жерде жупташпаган бир электрону бар. Демек, ушул жерде башка элементтердин бирден электронун кошуп алууга жөндөмдүү. Жыйынтык галогендер П элементтер деп аталат. Себеби сырткы энергетикалык деңгээлде 7 электрон болот. Анын бирөөсү жупташпаган болот. Алардын бардыгы П энергетикалык деңгээлинде жайгашат. Демек, галогендер заттар катары дейт. Буну кандай түшүнсөк болот? Албетте балдар, бул химиялык формуласын карасак, молекулалык абалда жазылат. Демек, бул жөнөкөй заттар. Химиялык байланыштын тиби бардык галогендерде уюлсуз коваленттик байланыш, электрон формуласы жупташпаган электрондордун эсебинен жупташып атат. Кайноо температурасы минус 183,3, агрегаттык абалы уулуу газ, түсү сары жашыл. Демек, бул жакта да ушундай галогендердин физикалык касиеттери берилген. Демек, карап көрсөк, фтор газ абалында, хлор, бром суюктук, йод бул катуу зат. Физикалык касиеттерин жыйынтык чыгарсак, атомдук массасынын өсүшү менен элементтердин металл эместик касиети азаят. Атомдук массасынын өсүшү менен элементтердин түсү ток түскө өтөт. Атомдук массасынын өсүшү менен кайноо жана эрүү температурасы жогорулайт балдар. Галогендердин химиялык касиеттерин карап көрөлү. Бул жерде галогендер күчтүү кычкылдандыргыч. Төмөндөгү катарда кычкылдандыргыч касиети жогорулайт. Демек, йоддон фторго карай кычкылдандыргыч касиети жогорулайт. Фтор эң күчтүү кычкылдандыргыч болуп эсептелет. Фтордун терс электирдүүлүгү 4-кө барабар. Фтор эч качан электрон бербейт. Демек, балдар, биз терс электирдүүлүк деген эмне экенин билебиз. Бул башка элементтердин атомунан электрондорду өзүнө тартып алуу күчү. Бул атайын таблицада терс электирдүүлүк берилген. Демек, галогендердин химиялык касиеттерин да карап өтсөк, металлдар менен аракеттенишип туздарды пайда кылышат. Бул жерде хлор натрийдин бир электронун кошуп алып, бул жерде кычкылдандыргыч болду. Демек, туздар алынат деп айттык: фторидтер, хлоридтер, бромидтер, йодиттер. Демек, натрийдин бирикмеси бул хлоридтер деп аталат. Жез менен реакцияга кирди, жездин йодиди пайда болду. Бром темир менен реакцияга кирип, темирдин 3 валенттүү бромиди пайда болду. Эми бул жерде суутек менен аракеттенишүүсүн көрөлү. Эгерде фтор суутек менен аракеттенирсе, плавик кислотасы пайда болот дагы. Реакция экзотермикалык. Бул жылуулукту түшүндүрөт, жылуулук эффектисинин саны. Демек, мындай белги менен көрсөк, биз термохимиялык теңдемедебиз. Плюс белгиси бул экзотермикалык, жылуулукту сыртка бөлүп чыгарат. Андан кийин суутек менен хлордун аракеттенишүүсүн көрсөк, бул жерде дагы экзотермикалык реакция. Бром менен суутектин аракеттенишүүсүнөн суутекти бром пайда болот. Ал эми өзгөчөлөнгөнү, бул жерде суутек менен йод реакцияга киргенде жылуулук сиңирилип, эндотермикалык реакция жүрөт балдар. Демек, экранга жакшылап көңүл буруп, реакциянын теңдемесин туура теңделүүсү менен жазып алабыз балдар. Суу менен аракеттенишүүсүндө балдар, хлор суу менен аракеттенгенде туз кислотасы жана туз сымал кислотасы пайда болот. Ал эми фтор суу менен реакцияга киргенде
плавик кислотасы жана кычкылтек бөлүнүп чыгат. Галогендердин туздарынын эритмеси менен аракеттенишүүсү. Демек бул жерде галогендердин аракеттенишин көрсөк, хлор натрий бромидин реакциядан сүрүп чыгарып атат. Дагы натрийдин бромиди пайда болуп атат. Бул жерде хлор жазылыш керек болчу. Андан кийин хлор натрийдин йодиди менен аракеттенишип, натрийдин хлориди жана йод пайда болду. Ал эми бром натрийдин йодиди менен аракеттенишип, натрийдин бромиди жана йод пайда болду. Эмне үчүн биз фторду балдар сызып койдук? Демек өз алдыбызча ой жүгүртүп, жыйынтыгында сурообузга жооп табабыз. Алынышын карап көрсөк, марганецтин оксидине туз кислотасын кошкондо марганецтин хлориди, хлор жана суу пайда болду. Бул лабораторияда алынуу жолу. Өнөр жайда алынышын карап көрсөк, натрий хлоридин электролиз жолу менен, башкача айтканда электр тогунун таасиринде ажыратсак, натрийге жана хлорго ажырайт. Демек бул галогендердин бирикмелери дезинфекциялык каражаттарды жасоодо колдонулат. Андан кийин мисалы үчүн биз күнүмдүк турмушта колдонгон тиш жуучу пасталардын, медицинада дары каражаттары катары колдонулат. Дагы биз кенен токтолуп өтөбүз. Демек балдар, биз ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма галогендердин химиялык касиеттерин толуктап 3 реакция жасабыз. Андан соң галогендердин колдонулушу боюнча графикалык сүрөттөрдү тартабыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө